оору адамдын бутунан башталат. Оору адамдын бутунан башталат, кайра. Мындайраак болгон болсо мындайраак. Жакыныраак мындайраак. Сөйлешенде мындай түшүнүк бар да. Оорунун баары буттан башталат. Кайра буттан айыгат деген түшүнүк бар. Анткени могу биздин жер менен болгон нерсе. Жер менен болгон адамдын байланышы үзүлгөндө адамды ооруна жатат. Жер менен байланышы үзүлүп калат. Мисалы, илгери жыңайлап эле жүрө берчүбүз, билесиздер, э? Жыңайлап жүрө берчүбүз. Колубуз кесип кетсе, ошол жерде топурак жеп койсоңуз, айыгып кетчү турабы? Эми ошол биз деген могу жер менен да коебузбу, табигат менен да коебузбу, болгон эмени үзүп алат экенбиз да. Мамилени үзүп алганда, адамда ооруга сөйлөшөйүн. Анан могу жер менен болгон байланыш, адамдын могу жер менен болгон байланышы үзүлүп калса, эмне болот мисалы? Адамга баягы биздин напряжение бар го. Бирөөдөн жакшы сөз угабыз, жаман сөз угабыз. Ошол нерсе биздин денебизге сакталып калат да, жерге кетпей калат дейт. Түшүнүңүздөрбү? Биздин денеге эле, могу физикалык денеге сакталып калат. Бүт багытта стресс болгонубуз, эме болгонубуз. Качан могу биз басуу, спорт жана жыңайлап басылып жүрсө да адам аябай эс алат турабы? Ошол природага чыкканда адам баягы жер менен болгон байланыш деп коет да. Билимде ошентип айтылат, заземление деп коет билимде. Жер менен болгон байланыш деп айтканда адамда баардык баягы денебиздеги орган бар, оорунун баарын ошол жерге кетет деген түшүнүктөр бар да. Ал бир өрүм-жырымды тапканда жер чапабыз го, турабы? Жер эле дейбиз да. Биздин баягы жаманыбызды дагы, жакшыбызды дагы жер эле көтөрө берет экен да. Ошон үчүн баягы айланайын жерим деген жер бар, тууган жерим топурак алтын деген бар, бул жери деген өтө көптөгөн нерселер бар. Динде деле бар, билимдерде деле ушундай нерселер бар да. Ошон үчүн биздин аң сезим жер менен байланыш үзүлүп калганда көптөгөн нерселер пайда болот деген айнелер бар да. Билимде ошентип айтылат. Эми кээ бир адамдар бар мына. Карасаңар ал суицидтүү адамдар деп коет, Ушундай эмелер бар го. Суицидтүү адамдар деп коет. Тамырлуу адамдар деп коет, Алар жөн койгула, тиспей эле тамырлуу адамдар деп коет. Алар аябай эле тектүү адамдар деп коет. Жерде айтылат, туюшкан бекем адамдар деп коет. Туурабы? Ал адамга жөн эле койгула, тиспей депчи. Анысыганда ошол адамдарда деле бир жер менен болгон, бир табигат менен болгон бир чоң байланыш бар деп айтат да. Ошон үчүн алар баягы природага жакын болгон үчүн ошол адамдарды баягы ийгиликтер токтоп. Ошол убакта могу природага жакын болгон адамдар, мисалы, табигат менен жакын болгон адамдарда бузукулук болбойт деп айтат да, негизи. Качан могу биздин аң сезим бузулган баягы аң сезим природа менен, ушу жер менен болгон байланыш үзүлгөндө адам баягы көп нерсени өз ичине алат экен деп ушундай да жактар бар да. Эми өзүңүздөр да байкап көрсөңүздөр. Мен анан жана мисалы могу келбелектер чагылган келет го асманда. Анан могу шаарларда чагылгандын бүт күчүн алып жерге киргизилет. Ошондой аппаратуралар коюлат, билесиңерби? Или жанагы чоң подстанциялардын жанында бир чоң темирлерди мына алып келип жердин алына көмүп коет, Ошону заземление деп коет. Аябай чоң масса келгенде, ошол заземление жерге кирип кетет экен. Эгер заземление жок болсо эмне болот экен?
жарылат. Жарылып кетет. Анысында ушул адамда да ушул жер менен болгон байланыш жок болгондо дейт. Жер менен болгон байланыш жок болгондо ошондой жарылуулар келет дейт. Мисалы буга стресс, кыйкыруу, бакыруу, өкүрүү ушул нерселер пайда болот деген жер болот да. Ошон үчүн могу баардык оолар чындыкта айтылат. Буттан башталат, кайра буттан айгаттап коет да. Ошон үчүн да могу басканда бизде кундайнинг деп коет экен. Илимде учурчактын энергиясы деп койсок болот. Илимде учурчактын энергиясы деп койсок болот. Ошол могу жамбаш жакта бекип уктап калат деген немелер бар да. Көп илимдерде айтылат. Йогада айтылат, мисалы мусулманчылыкта айтылат, ушул жакта да бир Кудайдын бир күчү бар экен. Ошону отко күйсө, адамды өрттөй күйсө дагы эч болбойт экен деп ушундай түшүнүктөр айтып жүрөт, Анткени ошол жакта акыл жарат деген түшүнүктөр бар. Анан качан биз могу басып баштаганда эртең эртең мен основной биздин иш гимнастика. Билесиңер, мен силерге айтам, только гимнастика кылгыла. Апалар отурсун. Gimnastika. Ошол мисалы спортсмендерде, жеңил атлеттерде жүргөндөрдө ушул нерселер көп болбойт деп айтат да. Стресстен, анткени спорттон стресс чыгат. Мисалы мына өнүккөн мамлекеттерде, мисалы мына Европа жана көптөгөн мамлекеттерде жалаң жеңил атлет өнүккөн. Анткени ошол жакта дагы баягы эгер бузуклуу андай мындайлар көп болгон эсебинен элдерге массовый түрдө ошол жеңил атлетикаларды футболдорду киргизген деп айтат. Ушуну атайын ошол мамлекет киргизген дейт да. Ошону киргизгенде баягы алар чуркап жүрөт, отуруп туруп, баягы ажымайна жашап жүрөт. Природа менен болгон байланышты, ден соолугун чындап коебузбу, жер менен болгон мамилени түзүп алган деп койсо болот экен да. Ошон үчүн да могу биздин иш-чаралар, ар бир иш-чара жана силерге марал окуп, ыймандуу болула, мындай тигиндейди, только практика үйрөтүп аткан себеби ошол. Сабак барса жана мындай отуруп туруп, мисалы мындай отуруп турганда эле канча тарамыштар иштейт адамда. Мисалы эң жөнөкөй эле нерсе мисалы 5 жыл отуруп туруп аласың, мына түзүп турган. Gel. Kanka deneme ısıp kaldı. Ушуну эле жасай берсеңер, мисалы, жер элин кечке 30-40 жол жасап койсоңор, бир айдын ичинде көптөгөн байлалардан кутуласыңар. Ушул эле көңүн жасап койсоң. 20 жол жасап керек. Жо бир 5тен 20 жолу, 30 жолу кийинчерээк 100ге чейин жетишип койсоңор болот. Жасайберсек бунтта калабыз да. Жайырат. Көрдүңүздөрбү? Дары баарыңардын ичиңерди жыйнат. Бул нерселерди иштеп, гимнастикаларды пайдаланып баштаганда эле адамдын организминде кан айлануу, энергия деп коет. Зат алмашуу башталат. Ошон үчүн могу биздин сабактарда күндө эртең менен кечинде тамакты жебей келерди, салат жеп койгула. Деп аткан себеби ошол. Баскыла күнүнө бир маал тердегиле деп аткан ошол да. Болуп ийебиз эле. Колу
толық отырып жатқан мен жарымына чейин Yok bolur koldan gelişince yasayın size. жоқ отырғаннан кейін толық отырып келемін O sol oturasın. Bütün mayrak olsun. қарайлегін әлі қойып келемін мен сан болып O emeni kısa alağız. Zadni tarafı kısa alağız. Bir tane değil. Anten sebep bizim köp enerji alıp piliz atып çıkırız. Arkaysın süyleriz. Çünkü kırmızıda biraz жақсы olacaklar. Pilingde katıp çür degen. Pilingde kıyıp çür dep koyat biz. Energiyanın o til attığı çok olsun. Löv energiyanın. Bu birincisi. Ekintisi kırmızıda bir жақсы söz var. Göçüp sıçkan bay olup deydi. Bu прямой смыслда. Неге дегенде могу биздин огромный энергияда ошол жактан чыгып кеткен. Баягы бирөө менен урушканда, эметкенде, мисалы бир конфликт барсаңар, калсыздап калат адам, ошол энергиянын баары көчтөн чыгып кеткен ошондо. Ошон үчүн бул жерден ошо экөөнү жасаганда көрдүңөр, секретин көрдүңөрбү? Көч менен тилди кысканда адамда бүтүндүүлүк пайда болот. Анан акырын отуруп тура бересиң. Көп сүйлөгүлө. Дагы 5 жыл отуруп коет мисалы, көрдүңбү? Бош болгондо жасай бересиң. Жана азыр тамак саат отуруп койдуңар да. Мындайраак болот. Чоңураак болот. Нече менен тең болот, а? Ошону ичке. Омуртка түш болот энди. жоғын бұтқа Жай жасаганда бул тарамыштарыңар иштейт, түшүндүңүздөрбү? Жай жасаганда баарыңардын тарамыштары иштейт мына. Эми монда жасаган туура эмес мына. Монда жасаган туура эмес. тура осыз керек да Мынайраак болгону түш. Оңгон көрөт атабайбы? отырғанда көрсең суайла қайрат Салмаңыздар, бұтқа түш керек та. Омуртка түш болот. Бирөөнү ушактагыңар келип атсызбы ушу кылып эле? Бирөөнүн жанына барып эле Бирөөгө жиниңер келдиби? Жанагы азыр могу баш техникасын үйрөнөбүз да. Ошону жасай бергиле. Ачуңар келип кетти, сразу эле баягы мен үйрөткөн гимнастикалар жасарлар. Түшүндүңүзбү? Анан силерге акылдуу болуп мындай тигиндей менен курук марал жукпайт ал, бесполезно. Анан кошумча медитация кылгыла. Бул медитация деселе, бул мен дайым айтып келем, жөн гана могу напряжение снимать этип. Баштагы ушундай катып турган мондай сыңалуудан эле бошону деп коет. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн мына могу нерселерди жасаганда, адамда бүт эме жүйүп баштайт. Мен дайым нерсеге эметмекте. Адам неге адам кыйынчылыктар сыналап да коет, Мен карап тургула. Таш да коеюн. Ташты кеч келип ташка уруп берсең, эмне болот? Майдалында ызыйт. Түшүнүңүзбү? Ызып чыгат. Темирге чыга берсең эмне болот? Ызып чыгат. Аңсыганда могу бизде кыймылдын жоктугунун эсебинен биз эмне болобуз? Катып калабыз. Качан биздин денебизде кыймыл башталганда, давир жол, давай. Качан биздин денебизде мына кыймыл башталганда, темир ызып чыгат го. Ошо сыяктуу денеңерде генерация, энергия бөлүп чыгат баштайт. Көрдүңүзбү? Жайыраак. tez болып кетті да. Жайыраак.
Boş uçurda эле ушуну жасай бересиңер. Boş uçurda ушуну жасай бересиңер. Dem эмне кыласыз? Жасай бересиң. Демге карабайбы? Демди эмне кыласыз дейм, жасай бересиң. Sizlerden düşünün kaldılar mı? Anda basın teknikasını yapıyoruz. Adamda bayağı baskanda hani temizli misal verdim bu. Bayağı adam temizlimanla taşımayla kaçkalat. Kaçan adam bayağı kıymılga girgende kıymılga girip emek olup başlaganda уже bayağı temir ısıp taş ısıgandayla adam denesinden enerji bölünüp çıkacak. Her bir organ enerji bölüp çıkacak. Her bir organ enerji bölüp çıkacak. Osol enerji bölüp çıkacak. Oşonçun adışı basın ölçödüğün başlayısın tekranı. Buğa çeyin. Biz 1 saat, 2 saat kundalini götürübüzde basıp жүрсөк, бүгүндөн баштап 2 saat убактыбыздарды, ар күндө эле 2 saat убакыт боло бербейт. Туурабы? Ошонун баарын жыйыштырабыз. Бирок 2 saat, 1 saat баскандар басып өрлү, мен аларга каршы эмесмин. Жөн жүргөндөн көрө басып жүргөндөн өткөн бакыт жок. Убактына болсо басып бергилер. А бизде мен эртеңинен 1 saat, 2 saat убактым жок дегендер үчүн бул нерсе. Ана мына биз ушу басуу техникасын баштаганыбызда мына кызык жери көп киши 10 жылдан бери үй бүлөсү менен басабыз, 5 жылдан бери үй бүлөсү менен басабыз дегендер ушу техниканы башкандан кийин баары тынчышты. Жөн эле басып жүргөн болбойсузбу деп. Араңарда басып атканы барбы? Сездиңерби ошону? Ошондой жагы бар. Bayağı 1 saatte emekte turgan desen 15 minut içinde kızış koya turgan teknik var. Anam daha kaytam o dedin, apalar eken apaların göttüğü bizi suyundurur. Apaların göttüğü suyundurur. Alıvay alına yaraşa deydi. Sizlerin bayağı bala tarbiyaladığınızlar, göt, ısık su başınızdan öttü. Sizler akırın başlayışlar baskanda. Çok söyleyeyim. Akırın başlayışlar. Akırın bütünen, anan misalı, sizler bir 3 minuttan başlasanız olur. 3 minut, 5 minuttan özüңөрдү final bizge tengелдегиле. Deneni akırın bütünen tarbiyalap gelip turup, deneni akırın bütünen tarbiyalap gelip turup oynatıyoruz. Düşünsene mi? Anda mesela basını başlayız. Daha bir 5'ten yol oturup turup koyula. Mına bugün Oştun turgunlar gelişti. Bizim patlıcıklar gelip hazır geçtiğinde yol koyalım.